Сен Москвада жүрүп алып өзүнчө моюнтуп калпакты кийип алып жүрбө. Сен төшүңдү какпа эркекмин деп. Эй, Кавказдарда, Дагестандарда ушунчалык күчтүү спортчулар бар. Мисал келтиргенде Биримдиктер. Алар эртең бир согуш чыгып кеткен болгонбосо, бул спортсмендер чыгат. Ал эми бизде Шевченко менен Айсулуу Тинебекова чыгыш керек. Кавказдардын кыздарына бир дагы бөтөн улуттагы эркектер тийише албайт. Ал эми биздин кыздар, Москвадагы кыздар кор болуп кетип атат. Дагы биз айтып коюп атабыз, артынан сүйлөп коебуз. Аялдарыбызды жер менен жер кылып, тряпка кылып атабыз. Биз эркекпиз ушуну менен. Любой жерде, любой мамлекеттин эркеги ыймандуу болуп, бекем болгон болсо, аялдары дагы, мекени дагы бекем болот. Ошону бир эске тутуп алыңыздар. Эртең анан кийин Шевченко менен Айсулуу Тинебекованы алдыбызга салып алсак, бул накта уят. Кыргыз кыздарынын намыстарын коргошубуз керек. Коргой турган бул биз эркектер. Ар бир адам, ар бир эркек өз карындашыны, өз эжесини жакшы тарбиялап, өзү такыбашылык аракет кылсын. Иншаллах баары жакшы болот. Эмнеге Кавказдардын кыздарына эч ким тийише албайт? Себеп дегенде алар өлтүрүп кетеби, балким бычактап кетеби, же атып кетеби деп ошондон коркот да бөтөн эркектерчи. Кавказдын кыздарына эч ким тийише албайт. Ал эми Кыргыздын кыздарына ошончолук тийишип, коркулуп, ал түгүл биздин кыргыз кыздары Кытайларга да турмушка чыгып кетип атат. Бул биздин эркектик намысыбыз жоктугунун белгиси. кыргыз калкым. Мен кыргызмын, улуу кыргыз бойдон келип калгым. Кыргыз улут кран жигиттерге бай келген. Рас эле кыргыз болуп жаралган экем. Кылын карып бирок кыргыз бойдон калган. Мен миң өлүп миң тирилген, мен ушундай калкмын. Батыр манас атам болгон, ал менин гана атам. Миң талашып миң кырылган, манас кыргыздан чыккан.